Бүгін біз 17 июнь ушул гиластарга 3-чү жолку дарысын берип атабыз. Бул жерде диамофоска курамында 10% азот, 26% фосфор, 26% калий бар да. Азыр биз ушул удобренияны көчөттүн кайсыл тарабына беребиз? Биздин көчөттүн асты биринчиден курук болуп казылыш керек, бирок түбү жумшартылбаш керек. Гиластарда өзгөчө түбүнү жумшартпайсыздар. Ушул төгөрөктөрдү жумшартпайсыздар да. Эми биз ушул куруктун сыртына беребиз удобренияны. Азыркы ушул диамофосканы биз болжолдоп туруп алабыз. Бираз-бираздан себелейбиз. Көп эмес. Мына болжолдоп чачып атабыз. Маани бересиздер. Ушул куруктун сыртына дары түшпөш керек, ичине түшүш керек. Анан эгерде жериңизде ным болсо, суу койгон болсоңуздар, ушул бойдон калтырып койсоңуздар болот. Акырын эрип эрийт. Эгер жериңиздерде ным жок болсо, мына ушул төгөрөктөгү топуракты лопата менен бираз топуракты үстүнө таштап коесуздар. Ошону менен куруктун чети мындай кеңейтилип калат и сиздер салган удобрениянын көпчүлүк бөлүгү күндөн жабылат да. Анан суу койсоңуздар агып кетпейт. Ылдыйга түшөт сиздер берген удобрения. Ушундай жол менен бересиздер. Сууну койгондо да ушул тараптан агызып келип туруп, эки тарабынан сөзсүз айланып өтүш керек. Жылдан жылга курук чоңое берет. Биздин черешня дагы өсө берет. Биздин каналга катталып кетиңиздер, лайктан басыңыздар сөзсүз түрдө.